Канатбек Турдуев 1 жылдан бери Tekас авто мектебинде иштейт. Аталган авто мектепке ал конкурстун негизинде кабыл алынган. Анткени Tekас авто мектеби билимге, тажрыйбалуу адистерге жана сапатка көңүл бурат. Эми курсанттар жагынан келгенде жок дегенде 1 жума окушуп, ушу правила дорожного движениянын 3 группасын: предупреждающие, знаки приоритета, анан запрещающие знаки, ошолорду бардыгын жаттап болгондон кийин анан внутренний экзаменден өтүшөт. Анан кийин баштайбыз немени, вожденияны. По желанию биринчи автоматтан баштайбыз. Андан кийин секин-секин механикага өтүп атабыз. Ошон үчүн правила дорожного движенияны жакшы жаттап, көрүп атасыңар, ошто кандай минилет башка шаарларга караганда. Ушул поколение, биз үйрөтүп аткан поколение ушу жакшы жакка үйрөткөнгө аракет кылып атабыз да, ушундай ошибкалар, ДТПлар азыраак болуш үчүн. Tekас авто мектеби бардык категориялар боюнча билим берүүгө даяр. Ошону менен бирге курсанттар үчүн атайын авто жолу да бар. Анда унаанын бардык түрлөрүн кездештирүүгө болот жана категориясына жараша унааларды айдап үйрөнөт. Теорияга басым жасайбыз. Мына биринчи компьютерден өтпөсө, гаидеч. Компьютерден өтпөгөн болсо, вожденияга өтпөйт. Биринчи биз теорияга көп басым жасайбыз. Анын үстүнө мына жолдо жүрүү эрежелерин сөзсүз айдоочулар билиш керек. Ар бир сынак, ар бир нелерди толук билиш керек да. Жол чийиндерин, жол белгилерин, светофорлорду жөнгө салуу үчүн бардыгын билиш керек айдоочу деген. Көпчүлүгү эле кызыгат келгендер. Анча курсанттар мен тааныйм, көпчүлүгү эле сабакка толук катышканга аракет кылышат да. Көпчүлүгү кызыгат. Мына гаиден өзү өткөнгө кызыгышат. Гаиден мурдагыдай ограничение алып салды. Мурда 3 жолу экзамен тапшыра элсең, кайра автошколага жөнөтөт эле. Азыр мындай ограничение жок да. Мындай чектөө жок. Азыр каалаганча барып экзамен тапшырат. Tekас авто мектеби жаңы түптөлгөнүнө карабастан материалдык техникалык базасы чыңдалган, жаш болгонуна карабай заманбап жасалгаланган жана 2021-жылдын мыкты авто мектеби болуп табылган. Набор алганда дагы биз максатыбыз жол эле элди мындайча айтканда чакырып алып деп акчасын алуу эмес. Бизге ошо элге тиешелүү деңгээлде билим берип, үйрөтүп, эртең жолго чыкканда жол эрежесин бузбаган, жол эрежесин сактап, так жүргөн жакшы айдоочуларды даярдаган аракет кылабыз. Негизги максатыбыз ошол. Бир чети МВДга өткөндүн жакшы жагы болду. Кичине текшерүү болуп, көпчүлүк кемчиликтерибизди оңдогону түрткү себепкер болуп калды. Ал жагы жакшы. Азырынча өзгөрүүнүн маңызын толугу менен билинген элек, бир эле системада эле кетип атат. Себеби бизде бардыгы негизи бийликтеги жетекчилерибиз бир эле системада иштеп калганын себеби болсо керек бул. Эми барып реформа болуп калса, өзгөрүүлөр болсо керек. Учурда Tekас авто мектебинде 8 адам курсанттарга сабак берет. Билим алып жаткандар башкаларга да сунушташат жана эмне себептен аталган жайды тандап алганын айтып өтүштү. Бул окуу жайды тандаган себеби мен жумуштан кийин мага жакыныраак жерде жайгашкан окуу издедим. Ошон бул окуу жайдын жайгашканы шаардын так ортосу, бүт райондон келгенге ыңгайлуу. Жана дагы башка курбуларым, туугандарым мурун окуган окуу жайлардын салыштырып, башка окуу жайларда мындай анча көңүл бурулбайт экен. Бул окуу жайдын жаккан жери теориялык сабактарды дагы презентация, суроолорго жооп берип, мисалы практикада дагы вожденияга чыгып атабыз. Алда дагы Бакыт агай, Канат агай, Нурлан агай жакшы өтүшөт. Автоматка дагы чыктым, механикада чыктым. Агайлар жакшы түшүндүрөт. Биринчи отурганда да бүт правиланы түшүндүрөт. Кантип машинага отуруш керек, кантип жүргүзүш керек. Мисалы эч качан айдап жүрбөгөн үчүн бизге бир тараптан коркуу сезими да болот экен, бир тараптан жоопкерчиликти сезет экенсиң. Анын жанында мындай профессионалдуу агайлар болгон үчүн эч кандай коркпойбуз. Сураштырсам, ушу Tekасты бизге мактады. Бул жердеги агайлар аябай жакшы өтөт экен сабактычы. Ошо түшүнбөй калган темаларын сурасаң, полный ийне жүйүнө чейин түшүндүрүп беришет да. Анан мындай уялбастан бардык теманы сурап, жакшы неме кылып түшүндүрүп берип атат бизге.
Tekас авто мектеби Ош шаарындагы Алымбек Татка аймактык кеңешинде жайгашкан. Ленин көчөсү 313. Болжол Киров мектеби.